Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly musulman birtuğanlar. Biz özüdün janaqyle dolbor dulantabız. Alda bolsa leylek sülüktü moldolary dolbary. Bizim bugünkü konağımız Bişkek şaharındağı barızga berilip ve Pişpek dep atalyp kalgan şu Pişpekdegi Konuşbayata atındağı meçitin imamının jardamçısı Muradullah'a kezek gelgen. Anda sözdü Muradullah'ın özünü bereli. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş gelipsin Muradullah. Anda sen özünü tanıştırıp geçsen, atağının atı kim, leylektin kaysı ayılından bolasın, oşal jönünde bir malumat berip geçsen. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizde atımız Muradullah, familiyamız Arbaboyev bolat. Leylektin Andarak degen ayıldan bolabız. Atağımыздın atı Ayup. Çoң atamın atı Ahmad bolgan. Allah şol ayılda köp adamlar tanıyt. Elge köp jardam тийген. Ошол биздин çoң atamдын үйү ошол кабырстандын илди жагында ошол мүрзөлөрдү, кабырларды ошол çoң атам касчу эле да. Азыр эми çoң атам өтүп кетип, анын абаларым калдыкты азыр. Atamдын бир тууган инелери. Ana tuğanlar şu yerde bir eskertin içinde ettim. Leylek rayonunda köyünçe mürjeni kazıp dayardap koyuyordu. Daima takay mürje dayar turat. Eğer bir kokusu kaçış olup ketken bolsa jamgır bu, kar bu, oşol günü koyulat da bizde. Anan başında elde kömbey жүрен, keyin könüp kalgan. Oşo atay mürje kazgan adamlar var da bizde. Ошол жерде да мына сиздин сөзүңүздү тастыктап коеюн. Мына азыр бир жума эле боло элек биз бир кошунабыз бир келин өткөн экен. Асырда өткөн экен, шамда коюлду да. Шамдан кийин коюлду. Ошол эми аралыгы ашып кетсе 2 саат. Ошондой бир лейлекте сиз айткандай мындай кармаш неме жок да бизде, билесиз. Тез эле баягы жайга коюшат. Өзү шариаттын талабы да ошондой. Анан өзүбүздөн айтып өтсөк, Kançaçı жылкы болосуң? 1989 18 ноябрда жарык дүйнөгө келгенбиз. Алхамдулилlah биз ошол акыл эсибизди тааныгандан баштап атам, апам намаз окушчу. Мындайча айтканда кээ бир адамдар баягы жашоону ата-энесинин баягы жахилияттын жашоосун көрүп чоңоёт го. Бизде андай болбоду. Бизде ошондой акыл эсибизди тааныгандан баштап ошо келмен айт деп ошол үйдө алхамдулилlah дин менен чоңойдук. Эң негизгиси бул жерде чоң энемдин да таасири болгон. Чоң энемдин атасы чоң алым болгон экен. Көп айтчу эле менин атам. Atağının tay atası. Atağının tay atası. Ал ошол Тажикстанда болгон окшойт буларчы. Ошол айтышынча боюнча 27 жашка кирип үйлөнгөн экен, ага чейин илим алган экен да. Анан чоң энем ал убакта китептеринде немелер жок эле го. Баягы чар китеп деген китеп бар. Ошол чар китепте анан чоң энем мени Мурадил деп койчу эле. Мурадил кел китепти окуп бер деп. Анан мен чар китеп өзүм түшүнбөй бирок баягы окуп берет элем да. Анан бирок түшүнбөй окугандагы ушундай бар бир кийинчерээк таасир берет экен да. Кийин мен бир жерге окушум керек деп жүрсөм, кийин атам Абдуманов кары менен чогуу служба кылган да. Казакстанда. Армияда. Анан мага айтып койчу эле, сен ошол демеге Абдуманов карыга берем. Ал кийин укту да кары болуп чыккан деп. Анан мен сени ошого берем Бишкекке деп. Анан жүрүп, билбейм, шартыбыз болбой калды, эме болуп калды, ал жака келбей калдым да. Анан бир жолу ошол жумага кетип центрге чыксам, ошол объявление жазылып турган экен. Абдулла ибн Аббас медресесине баягы окуучуларды кабыл алабыз. Leylekte. Анан жумадан келип эле анан атам айтты, мен ушундай жары бар экен, окудум деп. Анан ошондой бекен деп. Кийин каякта экен, Исфанадын микрорайон жакта. Кийин атам мени алып анан барганбыз, анан медресеге барып, медресе бар экен, жаңы салынган. Анан ошол жерде анан бисмилла деп 2005 башталды. Биринчи ачылган жылы эле мен да как раз 9ду бүтүп калган убактым болчу. Анан барып 9-дун аттестатын алып, ошо менен анан окууга кирдик. Мен ал убакта барганда
баягы айылдан чыккан эмеспиз. Кыргызчаны билбейбиз. Анан барганда бирок сабакка болгон талап бар. Сөздөрү түшүнбөйм, бир аз кыйынчылыктар болгон. Кыргызча билген эмесмин, мен өзүм тажикмин да. Бул жигиттерди ошол Лейлектин Андарак айылындагы тажик туугандардан. Анан Абдумалик дамлабыз. Абдумаликтин атасы. Абдумаликтин атасы. Ол киши исфарат окуган, тажикчаны билген киши болгон экен. Анан мени мындай кылып, ал киши бар бир немеге талабага внимание берип, маны берет эле. Анан мени байкап, атайын мени баягыдан чакырып тажикча сүйлөшөт эле мененчи. Анан кичине неме көтөрүлүп калат аягына. Анан балдар күлсө күлүп коем. Эмне үчүн кайсы сөзгө күлгөнүндө түшүнбөйсүң да баягындачы. Анан биринчи баягы Мабдал кыраат деген китепти окуганда анан доскага жаздырып атат анан. Хойтун жип деп жазган да, ошол эсимде бар да. Хойтун деп анан бул жагына кыргызчасына жип деп жазганда анан жиптин не тиешеси бар биякта деп ойлогом да, баягы жип машина деп ойлоп кеткен баягындачы. Жип машина. Анан ошондой мындай керектүү нерселер үйрөтпөй, жип азыр бул жакта эмне тиешеси бар деп койгом да ичинде. Ал көрсө баягындай не тиккен жип экен да. Анан баягы кийин түшүнгөм, анан ошону дагы эле ошону эстесем күлө берем, ошону ойлогом депчи. Анан Катырандан Ибрахим деген устаз бар эле, ошол бир аятты окуп аябай неме кылат эле. Иннамал муъминуна ихватун дегенде. Бардык мусулман бир тууган деп. Бардыгыбыз бирдейбиз. Ал жакта Исфанада өзбектер да бар эле да. Өзбек, тажик бардыгы бир деген ошол неме жагып кетет эле да. Демек биздин устаздарыбыз Тажикстанда окуп, илим алып келип, анан кийин ошол тажик устаздардын алган илимди тажикче сага түшүндүрүп баштаган экен да. Практикасында. Анан бул жакта эң ошол баягы кыйналсаң, түшүнбөсөң, илим дагы мындай жөнөкөй нерсе эмес го, кыйынчылыгы бар өзүнө жараша. Бул жактан шайтан иштейт, сен түшүнбөсөң, мындай кылсаң кетип эле кал депчи. Кетип калсам деп жүрсөм ошол Абдумалик дамла чакырган устаз эле. Анан мага өзүнчө тажикча сүйлөп, анан муктасардан ошол немесини тажикча айтып берет эле. Бул мындай депчи, баягы биринчи башынан баягы китабы Тахараттан башталат го. Анан кийин түшүнүп кеткенмин, бирок ошол башындагыны тажикчалап айтып берген мага. Анан ушинтип окуп жүрүп, алхамдулилла ал жакта кийин мен мурун айылдагы баягы немелерге барып, кичине Куран окугам, мындай Куран окуп, бир аз Куран жаттап келген эле. Ошол дагы жардам берген мага, алхамдулилла. Кутбудин деген кары. Анарбай карынын шакирттеринен болуп, ошол жерге анан Курандан ошол Кутбудин кары сабак берчү эле. Ошол сабакта жүргөндө адамга бир кандай бир сабак жакса, ошол нерсе кармап тура берет го. Мага ошондой Курандын сабагы неме болуп, Курандан жакшы тапшырып, ошол кызыгып неме болуп калган. Андан сырткары дагы анан биз эми түшкө чейин окуйбуз, түштөн кийин кетебиз да. Түштөн кийин анан баягы эме деп коет. Кошумча анан Курандан сабак ала баштадым. Кутбудин кары мешитке жакын эле жашайт эле да. Мечиттин кичине пасырагында эле. Анан немеден кийин, сабактан кийин, бүткөндөн кийин, пешинден кийин же кайсы убакта болсо, кошумча сабагынан Курандан сабак алып анан сабак тапшырып. Анан ушундай Алла мүмкүнчүлүк берип 2016 анан бул жакка келгенбиз. Башка иштер менен. Демек ал жерде ошо медресени бүтүрүп, Куранды толук жаттадың ошондо? Кичине калды. Бир аз калды. Анан шаарга келдиң, Бишкекке. Шаарга келдик, анан шаарга келип ойдо деле жок болчу, анан бир Поляга эле келгенбиз. Поляга келип анан ар бир нерсенин хикматы болот экен, бир кичине ден соолук болбой. Анан ушул жакта Бишкекте баягы ЖД вокзалынын немеси жакыныраак, больницасы. Каримбердиев Насырдин деген ошол киши анан врачка барып көрсөтүп, бул жакта карап коюң деп. Анан мечитке келсем, мечитте амал бар, неме бар. Бардыгы жаккан магачы. Анан имамчылык өтүп бер деп, анан ошол жерде анан намазхана бар эле. Кыргыз ата деген чайхананын жанындагы намазхана. Ошол жерде анан имамчылык кылып, имам болуп ошол жерде жүрүп анан
бул жерде мешит керек, мешитке пикир болуп, ошол жерде келген жамааттарга дуа кылып койгула, бизге мешит керек деп. Себеби бул жакта Акөргө жака барат, бул жагы Жал жака барат. Пишпек боюнча мешит жок да. Аябай ушул жума күнү деме кыйынчылык. Билесем, жума күнү көп мусулмандар 5 мал намазга чыкпаса дагы жумага аябай көп барат экен. Азыр деле ошондой го. Анан мешиттен Акөргө жактан кайтканда жолдун ошол жамааттын жарым ошол Пишпекке кайтып атканын көрүп, мен ошол Пишпекке неме керек деп аябай неме кылчу элем, багам кылчу элем. Анан кийин баягы жакта Нур Камил ажы деген билесиз, ол киши анан биз жаканан жер алып берди анан. Жер алып берип 2018 болсо керек, 2018 анан жер алып берип, анан ошол жерде анан Алланын фазлы карамы менен ошол жерде мешит курулду да. Жал ортосу дагы 2019 барып курулуп аткан жер убакта карантинге түшүп келип, анан дагы кичине задержка болуп, анан кийин алхамдулилlah бүтүп кетти. Ошол мешитте ошол фундаменттен баштап барбыз да. Ал жакта биринчи ошол Эрназар Дамла имам болуп шайланган. Ал убакта Али Кары бар эле. Раматул Али Кары өз башында турганда мешиттин курулушунда. Анан мага дайындап койчу эле. Кийин акырында Али Кары кийин бир күн анан чакырып, мен көзүм жетпей калды. Эми мечитте өзүң улантасың деп. Дуалдары курулуп калган эле да. Ошондо ооруп жүргөн убакыт болсо керек. Аябай ооруп, кыйналып жүргөн анан бир жолу чакырып номерлерин берип, муга чалсаң, муну бүтүрүп берет, буга чалсаң, бул немеге чалсаң, бул жагда неме кылат. Анан молларга чалсаң келип кришаны бүтүрөт деп, ол кишиге баардык ошол ким кайсы иштерди кылат, тармактардын немелери, номерлери болгон экен да. Анан ол немени алып туруп, могу немеге барасың, Перектикке барасың деп бар жок немелерди айтып, анан акыркы жолдагы Турциядан келгенде дагы келип кет деп үйүнө барсам ошол. Анан мешит эмне болуп атат деп, мешитте аябай неме кылчу эле. Муга чалдыңбы, мындай эмне кылдың деп. Мен чындап эле чаарды көп билбет элем, ошол Али Кары көп нерсени неме кылды да, себеп болду. Көп мешиттердин салышына себепчи болду. Карекебас, Алла рахмат кылсын. Акыркы мешит ошол Пишпек мешити болду да. Анан эң немеси ошол экен, бул мечитке болгон мухаббатын ушундан билсе болот, Кары экен, Али Карыны. Ошол мечиттин ачылышы күнү ол кишинин жаназасы болду да. Ошол мечит ачылыш болду дегенде баягы укту да баягы. Да мечит ишке кириптир дегендейчи. Да немеси тинч болду да. Кишине ошол акыркы немеси ошол мечит кандай болду экен деп аябай кыжалып болду киши. Ошо менен анан мечиттин ачылышы болуп, кийин ортодо Эрназар Дамла башка жакка кетип, анан Толкун Дамла дагы имам болуп турду. Алхамдулилlah ошол Пишпектин жамаатындагы Алла разы болсун, мен да ыраазымын алардан. Аябай мен келгенде башына жакшы жардам көрсөтүп, неме кылып, сыйлап, азыр деле ошол жамаат менен жакшы интимактабыз. Эми бул жерде Мурадулла, сен азыр ошол медреседе окудум дедиң. Мисалы мына бизде устаздар Тажикстанга барып окуганда ошо кызыктуу окуялар көп болгон да. Дагы кызыктуу окуялар болгонбу ошол? Медреседе окуп жүргөндө же бул шаарга келгенде? Эми ошол эң немесе ошол медреседе окуп жүргөндө 2 жылдан 3 жылдан кийин неме болот го. Армияга кетиш керек болот го. Анан армияда чакырып, армия мага келди, окуу бул жакта бүт элек. Анан эми бизде ишемби, жекшемби күндөрү эс алабыз. Ошол анан айылга барып, айылдын дагы жумуштарын кылып келебиз да. Анан отун алып келиш керек болчу, анан отунга барып, тагдырда жазылган экен, немеден өчүп кетип, колдор сынган менинчи. Колум сынып, анан армияга кетиш керек эле, анан ушу Мулла Малик Дамла рахматга көп айтчу эле. Мына Мурадулла армияга кетем деп атты эле, мына Алла Таала мына колуна сындырып алып койду. Бул окуш керек деп койчу эле. Мына Алла Таала бул жакта калып атат. Бул окуш керек деп. Анан окуп аткан убакта ойлор ар жакка кетет, шайтан иштейт. Анан дайым келгенде, киргенде анан Рахмали Дамла айтчу эле, ким окуса Алла Таалага 4 нерсе берет. Алла Таала ага аял берет, ага Алла Таала жашаганга үй берет, Алла Таала анын жакшы адал жумуш кесип берет, ана Алла Таалага марка берет. Деп эми өз келечекте ошондой нерселерди топтош керек го, мисалчы. Анан
түшүнүп койчу элек, баардыгы эле ушул китепте эле окшойт экен деп окуй берчү элек да. Баягындайча айтканда, адамга дагы мындай адам деген баягы жакшылыктын кулу деп бекерге айтпайт экен, мындай жакшы нерселерди айтып, мындай фазилетини, пайдасын айтса эле кылат экен да. Ошондуктан биз дагы ошол балдарыбызга, жамаатка, коомго амалдын пайдасыны, зикирдин пайдасыны, тилават Курандын пайдасыны, ибадаттын пайдасыны, берешендиктин пайдасыны эле айтсак эле, адамдардын пайдасын укса эле кылат экен да. Ошол пайдаларын угуп эле, алхамдулилла, неме кылабыз. Мен бул жакта чоң алым болуп кеттим деп айтпайм. Дагы эле талабыбыз. Окуп атабыз иншалла. Бул жакка келип дагы жаман немелерди, сабактар барып, сабактарды үйрөнүп атабыз. Алла разы болсын. Анан бизде туугандар ар бир сабактын аягында келген коногубуз жаштарга өзүнүн насаатын айтат да. Эми ошол медреселерде окуган адам катары, ошо дин илимди кыйынчылык менен окуган адам катары жаштарга айта турган насаатын кандай? Мурадулла. Бул камераны карап туруп, ошо жаштарга бир насаатын айтсаң. Алхамдулилла, бул баягы хадис менен баштасак болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Дүйнө жана анда ичидеги бардык нерселер Алланын каргышына калган. Үч нерседен бөлөк, үчөөдөн башкасы" деген да. Бирөөсү ошол алым, экинчиси талап илим, анан үчүнчүсү зикир, жана ага жакын болгон нерселер. Өзү талап илим менен алым экөө бир болгону менен, бирок хадисте өзүнчө айтылып атат. Зикир дегенде анын ичиндеги бардык нерсе, намаз, ажылык, ошол ислам шариятында эмне өкүмдөр болсо бардыгы кирип кетет. Бирок бардыгына зикир деп койгондогу илим менен талап илимди өзүнчө айткандын дагы бир чоң хикматы бар. Азыркы учурдагы илим алыштын өтө оңой жолдору алхамдулилла бар. Илимди алыш керек. Адамдын эң бактылуу күндөрү бул кийин адамга кийин билинет экен. Эң жакшы күндөрү, эң бактылуу күндөрү бул илим алып жүргөн күндөр болуп эсептелет экен. Муну устаздар айтканда бизде мындай шартыбыз дагы, медресенин шарттары дагы жок эле. Өзүбүзчө баягы квартира издеп, ар ким ар кандай квартираларда жашап окуйт элек. Кыйынчылыктар бар эле, бирок эң жакшы күндөр ошол десе эле, кандайча деп бир прашка сатып алганыбыз акчабыз жок, ушундай жакшы күндөрбү деп эми акылга салчу элек, бирок азыр чындыгында ошол эң жакшы бактылуу күндөрүбүз ошол болгон экен. Азыр деле ошол талабаларга дагы эң бекем болуңуздар. Дүйнөдөн келген акыбалдар болот, шайтандан келген пикирлер болот. Эми сен окубай эле бул жерде жүрө берсең, сен классташың машина алыптыр, тиякта барып, Европага барып, акча алып келиптир деген ушундай сөздөр укканда ар кандай жерлерге баягы ойлор кетип калат. Мен да ошол жакта кетип калсам, мен да ушундай акча иштемепчи. Бирок бул байлык дагы Аллах Таала берген бир неимат, илим дагы бул неимат. Кайсынысы жакшы дегенде, Абдулла ибн Аббас разияллаху анху айткан экен, Аллах Таала кимге байлыкты берсе, аны кайтарганга туура келет. Себеби байлыкты тосуш керек, кайтарыш керек. Бирок кимге Аллах Таала илимди берген болсо, илим аны кайтарат деген экен. Ошол илим башкарат, илим бул жарык, нур, илим менен ак караны адам билет. Аллах Таала Куранда айтат: "Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама". Алымдардын, адамдардын ичинен Аллах Тааладан көбүрөөк корккондор бул алымдар деп айткан да. Алым деп кимди айтат десе, мына ошол уккан нерсесине, окуган нерсесине амал кылган адамды алым деп айтат экен. Иншалла бул бекем болуңуздар. Илимден бул ким илим талап кылып жолго чыкса, Аллах Тааланын бейишке болгон кадамына оңой кылат деген. Бул талап илимге эң чоң фазилет бул талап илимге айтылган. Периштелердин анын бутун астына канаттарын төшөшү, суунун ичиндеги жаныбарлардын, токойдун ичиндеги жырткычтардын дагы аларга талап илимдерге истигфарын айтышы, мындан артык сыймык жок. Фазилет, сыймык жок да талабагачы. Ошол эле нерсе жетиштүү. Иншалла мен үчүн ушундай айвандар истигфар айтып атат деген эле түшүнүп келсе,
болды адамға бұл иши улана берет иншалла. Бұл илим деген баягы хадисте келет. Момун адам дейт пайгамбарыбыз илимге эч качан тойбойт. Ал илим сөздөр уга берет, акыры өлүм келгенде ал бешке кирип кетет экен. Аллах Таала бардыгыбызды ушундай илим талап кылуучулардан, ушундай чыныгы момун, жүрөгүбүздү толук ыйман жашообузга Аллах Таала дин менен толтуруп берсин. Аллах Таала кайсы жашоодо разы болсо, ошол жашоо менен жашаганга Аллах баарыбызга товфик мүмкүнчүлүк берсин. Allah razı olsun. Ында туғандар біз әрбір сағаттың аяғында бір хикая айтып көнгенбіз. Bir ақылман кишиге bir үй бүлөлүү жигиттин келип арызданғаны. Bir ақылман жигитке bir жигит келет дагы устаз дейт. Мен үйлөнөлектен мурда ошол аялыма куда түшкөндө эң сулуу аял көрүндү дейт. Үйленгенден кейін қарасам, аялымнан башқа сұлу аялдар делеп толтыра екен дейді баяғы жерде. Анан бұл не мен түшінбедім. Кейін бір топ жашағаннан кейін дағын байқасам, аялымнан да сұлулар көп екен. Бұл қандай десе, бұл жерде баяғы ақылман кіші жылмайып тұрып, ең проблема дейді, бұл сенің аялыңда емес, сенің өзіңде дейді. Неге десе? Анткени сенің жүрегің қанат қылбай атады. Біріншіден. Сенің ақылың тойбай атады. Üçüncüden senin ruhun жаратканды unutуп жараткандан коркпай атат дейді. Ошол проблема сенин өзүңдө деп айтты. Муну мен кандай кутулушум керек десе, эгер де сен эң жакшы бир аялды кааласаң дейт, анда сен көзүңдү жапкын, Аллах Тааланын сага берген ошол ырыскы кылган аялга сен ыраазы болгун деди. Эң кооз нерсе, эң сулуу нерсе бул адамдын таквалыгында дейт. Кандайча десе, Аллах Тааланын сага бергенине разы болушуң керек, анан Аллах Таалага шүгүр кылышың керек. Ошентип сен башка чоочун аялдарды карабасаң, сенин аялың эң сулуу аял болот деп өзүнүн насаатын айткан экен. Демек, бүгүнкү күндө дагы ошол маселе да, ошол маселе. Бир гана бул жерде аял маселеси эмес, башка маселеде дагы башка бирөөлөргө көз артуу бул негизи туура эмес тугандар. Кудай Таалам ар кимди өзүнүн рызкысы менен жараткан, ошо илим жаатында болсун, жашоодо байлык жаатында болсун, ар ким өзүнө берилген үлүшүнө шүгүр кылса, жашоо өзүнүн нугунда кетет. Тилекке каршы бизде жүрөгүбүз Аллах Тааладан коркпой калган. Биздин ошол акылыбыз канааттанбай калган Аллах Тааланын берген нерсесине. Ошол нерсени эске сактасак, жашоо өзүнүн нугунда туура кете берет. Алла разы болсун. Ында Мурадулла бир дуа кылып коёйт. آمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.